Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 17 февраль 2023 жыл. Бишкек шаарынын батыш тарабы Баян Антоновка келечек конушунан сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер туугандар чоң Фрунзе көчөсү жана келечекке кирип кеткен негизги көчөнүн кесилишинде турам. Жанымда бул жерде мынакей машина базара деле ориентир алсаңыздар болот. Ушунун жанында көчө мен түз эле келечекке карай барып 5-чи көчөгө кирсеңиздер сатылуучу жер участок жайгашкан туугандар. Анан бул жерге чейин 258 маршрутка, 344 жана Соколго өткөн маршруткалар жүрөт. Жана келечектин өзүнө дагы бир маршрутка барат туугандар. Ош базарынан азыр канча 268 беле ушундай. Унуттурам, точно эмесин. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу жер участокко карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу участокко да жетип келип калдым. Бул участоктун көчө тарабы туугандар. Эң эле батыш чек арасы мына ушул жерлерден башталат. Мынакей бул жерден чыгыш чек арасы бул кошунан участогуна чейин. Жалпысынан жерин анты 4 соток кызыл китеби бар экен. 5-чи көчө менен деле кирсеңиздер болот, 6-чы көчө менен деле кирсеңиздер болот. Ылдый жагында Чубак жаатындагы намазкана жайгашкан. Эмне маалыматы мектеби боюнча айтсак туугандар, мектеби Баян Антоновка барышат. Частный садиктер бар дейт. Жана бир маршрутка менен сиздер бул жака чейин келе аласыздар, конушка чейин. Жакын жерде машина базары жана бул жакта чоң үй карашат алынып коюлган. Мондай фундамент, узун турасы 10-12 экен туугандар. Так. Андан ары. Анан айта кетчү нерсе, эң эле батыш чек арасы бул могу жыгачка чейин, бирок андан ары бир болжол менен 4 метрдей, 3,5 метрдей жер убактылуу пайдаланганга болот дейт. Кошуна сыяктуу мынакей булар деле дарак эгип, бирок эч кандай курулуш кылган эмес. Дарак ушундай бир жер жемишеги убактылуу пайдалансаңыз болот. Электр энергиясы мынакей бар. Үйдү бүтүрүп киргизүү керек. Суу деле таза суу бар экен, анда киргизүү керек болуп калат. Анан бир эле 5-чи көчөнүн эмес, 6-чы көчөнүн да кирип чыксаңыздар болот. Бул намазкана тараптан туугандар. Анан сиздер үйүңүздөрдөн кийин бул жагы кимден ким алса, бул участогуңуздардан кийин бул жагы бош поле болуп калат. 6-чы көчөгө шакыл төшөлгөн окшойт. Же намазкананын алдын эле төшөлгөнбү? Карап көргөзөйүн сиздерге туугандар. Окей, бул 6-чы көчө менен да кирип чыксаңыздар болот. Опа, окей. Так, дагы эмне маалымат туугандар? Документи, кызыл китеби бар. Машин базарга жакын. Ош базарга түз барган маршруткалары бар. Мына ушундай. Опс, деп айтты. Түшүрдүм мен ошол жакталчы. Бааларын азыр бир карап. Баасы $14,000 туугандар. Сүйлөшүү болот. Мен эсинин номерин экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Негизги маалыматтарды бердим деп ойлойм. Дагы толугураак түрдө ээлеринен да сурап билсеңиздер болот туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.